Телегөрсөр бүгүн биздин чыгармачылык топ Бишкектин түндүгүнө тактап атканда Бишкек шаарынан 300 чакырым алыста качкан Нарын шаарын көздөй аттандык. Ал жака бекеринен бараткан жокпуз. Биз менен кошо Кыргызстан элдери ассамблеясынын өкүлдөрү, улуу жана кичи Памирлерден көчүрүлүп келген кыргыз биздин туугандардын бүгүнкү күндөгү жашоосуна назарыбызды салып келүүнү туура деп чечтик. Биздин чыгармачылык топ мынакей Нарын шаарына да келип жетти. Биздин сапарыбыздын эң башкы максаты болгон Памирлик кыргыздарга Кыргызстан элдери ассамблеясынын өкүлдөрү ушул магазинден, дүкөндөн азыр аларга керектүү азык-түлүктөрдү алууга даярданып турган учурлары. Пожалуйста, нам это рис тоже там. 5 килограмм? Там по 5. Мы хотим это же помочь этого своим соотечественнику, который здесь проживает. И как раз мы хотели вместе с Рамаданом приехать, но, к сожалению, не получилось. И сейчас решили, сегодня мы приехали, им хотим помощь показывать. Мы сейчас возьмем муку по 25 килограмм, говорят, здесь и 10 семей. Потом масло 5-литровые 10, лапшу Сахар. 10, сахар, мешок. И мы еще взяли ткани на подарки. Я думаю, это вот мы не успели на Ороза Айт. Мы хотим просто вот на Ороза Айт сделать такой небольшой вот как бы подарок для наших земляков, которые прибыли с Памира. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей биз максат кылып келген Нарын шаарына дагы келип жеттик. Мына ушул үйдө, ушул жерде Памирден келген биздин туугандар жашайт экен. Тактап айтканда Нарын шаарында 10 үй бүлө, ал эми Ат башы районунда 1 үй бүлө жашайт экен. Бизди келет деп, жана ошондой эле Кыргызстан элдери ассамблеясынын элдери келет деп, өкүлдөрү келет деп атайын. Мынакей ошол туугандарыбыз бизди тосуп алып аткан учуру. Жакшы, иштериңиз, ден соолугуңуз. Көнүңүздөрбү? Көнүп калдык, жакшы, Аллага шүкүр. О, Малыш. Кай Сафия конусуна кискин ашнасы. А я жива. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей биз турган ушул үйдө менин жанымда турган Абдыл Хафар байкебиз жашайт экен. Азыр бул кишиден кененирээк маалымат алып көрсөк, сиз биринчи ушу Кыргызстанга келген Памирлик кыргыздардын катарындасыз, э? Биринчи биз келгенбиз. Ооба, рахмат. Кыргызстан элиме, телевизион көрүүчүлөргө саламымды айтамын. Чоң рахмат силердин бул ал-акыбал сурап келгениңерге. Биринчи анан мамлекетке ыраазычылык билдирем, элиме ыраазычылык билдирем. Айтсаңыз, Абдыхабар байке, мынакей сиз ушул үйдө турат экенсиз, мынакей үйүңүздөрдү көрүп атасыз, фатир экен. Бул жерде канча үй бүлө турасыздар? Мында биз күйөө балам менен 2 үй бүлө жашайбыз. Канча үйдө, канчадан? Биз 8 киши. 9 киши.
9 киши жашайт экенсиздер. Бул үйдүн акчасын мамлекет төлөп берет экен. Ооба, муну айына ушу келгеле бери мамлекет төлөйт. Светти, сууду, бүт баарын эле мамлекет төлөп атат. Тоого барып келдим, анан ондо акчасы аз болуп калды. Азыр мында келип шаарда азыр шүгүр, айлык да жакшы, жумуш да жакшы. Азыр атам да, күйөө балам да өзүбүз да иштейбиз Унарчада. Эмне болуп иштейсиздер? Стройка иштей, курулушта. Анан мен өзүм. Анан атам менен күйөө балам коробка жыйнашып, ошону менен алек болоттур. Коробка чогултуу деп айтып өттү, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бир нече айлар мурун интернет булактарына ушул Памирден келген биздин кыргыз бир туугандарыбыздын коробка чогултуп жүргөн сүрөттөрү чыккан эле да. Демек, ошол адамдар сиздин бир туугандарыңыз. Ооба, ошол эми мен атам менен күйөө балам иштейт. Мунун азыр акчасы жакшы. Эми биз Эмне үчүн коробка чогултуп иштейсиздер? Бөлөк жумуш мамлекет сиздерге камсыз кылып бере алган жокпу? Жок, башка жумушту биз берген да жок. Азыр ушу коробканын жумушу аябай жеңил да, анан акчасы да сонун жакшы. Өзүбүз чогултуп, анан бир кожоюнубуз бар. Өткөрүп Бишкектин кайра акчасын бизге алып келип берет. О кишинин жардамы ушул Нурлан деген байке ажеке болот. Өзү немеде жашайт. Сиздер нарын шаарын туугандарыңыз кыдырып, таштандыда калган ошо кагаздарды, коробкаларды чогултабы же кандай? Жок. Ол биз магазинден чыгат, Унарча менен Чолпондон чыгат. Биз неме музурдан чогултпайбыз. Ошо базардан чыкканды кайра биз чогултуп, пресстеп өткөрөбүз. Макулатурага өткөрөт. Ооба. Өзүңүздөргө бул жумуш жагып атабы? Ооба, бул жумуш өзүбүзгө жакты да, жеңил да, бул акчасы да жакшы эле болуп турат да. Эми бул картаң киши атам, анан ого оор жумуштан көрө ушу жакшы да, жеңил. Биз эми ушу Кыргызстанда калып жашасак оюбуз бар. Анан ушул мамлекет ушуну бир жакшы жер чечип берсе, анан биздин калар эле оюбуз бар. Элибиз, жерибиз деп эле турабыз. Демек, айтсаңыз, кандай көйгөйлөр сиздерди азыр кыйнап атат? Эмне көйгөйлөр чечилиш керек? Чындыгыңызды айтып берсеңиз. Эми чындыгы эле биздики ушул үй маселеси, жер маселеси. Онон башка бизде көйгөйүбүз да жок, Аллага шүгүр, курсагыбыз ток, мамлекет карап атат, акчасын берип жатат, квартираны. Жарандык маселеңиздер чечилип атабы? Жарандык. Паспортуңуздар эмне? Ооба, муну чечебиз деди. Муну биз бир жолу бардык Бишкекке, тегерек столго, анан бул жер маселеси менен бул Кыргызстандын жарандыгын чечебиз деп, муну точно эле бизге вада беришкен. Орусча кошуп сүйлөп калдым. 2 жылдын ичинде 3 жылга жетпей, 5 жылдан келсем такыр орусча сүйлөп каласыз. Айтсаңыз, Абдыкадыр байке. Биз уктук, бизге журналисттерге бир маалымат жетип атат. Сиздерди ушу паспортуңуздар жок, нарын шаарынан бөлөк жакка чыкканга болбойт деп. Бөлөк жактарга чыгып атасыздарбы? Бишкек шаарга барып атасыздарбы? Жок, бул сөздөрдү эми туугандар неме угуп коюптурлар, жаңылып коюптурлар. Биз эми кааласак Ошко барып келдик, кааласак Бишкекке барып келебиз. Бизде Кайрман деген статус неме бар, жарандыгыбыз бар. Onu 1 жылдан узартат, 2 жылдан узартат. Биз ошону менен биз каяк эле барып келебиз өзүбүз. Жакшы. Бул көйгөй жок экен. Мен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге кайгылуу өтө берелим. Азыр кадр сыртында дагы биздин оператор ушул үйдүн бүгүнкү күндөгү ичи тышын сиздерге көргөзөт. Эгерде чындыгында эле мынакей келиңиз. Ушундай биздин атайын элим, жерим, менин мекеним деп нарынга улуу киши Памирден келген биздин кыргыздын жарандарына, кыргыздын биздин бир туугандарыбызга жардам берем десеңиздер, анда бул адамдардын эшиги сиздер үчүн дайыма ачык. Азыр Памирлик кыргыздар жашаган биздин туугандардын бирөөсүнүн үйүнө келдик. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, чакан киребеште эле ашканасы жайгашкан экен. Эми бул жерде айта кетсек болот, баягы заманбап газ, плиталар жана башка оокаттар жайгашкан экен. Андан ары өтсөк, бирок үйдүн абалы чындыгында эле өтө коркунучтуу экен, абдан эски үй экен. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле мынакей чакан дагы бир бөлмө бар экен дагы. Жүрүңүздөр анда бул жерге келип көрүп көрсөк, 3 бөлмөлүү үй экен. Үйдүн акыбалы чындыгын айта кетиш керек, абдан эле начар.
Ал эми бул бөлмөдө урматтуу теле көрүүчүлөр, жана биздин каарманыбыз айтып өткөндөй эле жаңы төрөлгөн ымыркай наристе жашайт экен. Андан тышкары 2 үй бүлөнүн кичинекей балдары мына ушул үйдө эс алышып, ушул үйдө күнүмдүк жашоосун өткөрүшөт экен да. Саламатсызбы, папа? Жакшысызбы? Жакшы, жакшы, Аллага шүгүр, жакшы. Атым Дөөлөт Бүүтөктө акын кызы. Жашыңыз канчада? Жашым 38-де 39-га чыгам. Бул жерде азыр 2 кызыңыз бар экен. 2 кызым бар. Мына кичинекей кызым менен 3 кызым бар. Бул жаңы төрөлгөн. Сиз төрөдүңүз. Ошондо канча балаңыз болду баша? Ошондо 3 кызым бар азыр. Эркегим жок да. Эркек болсун да уда төрөп аткан экенсиз. Алла таалам айтканыңызды улайым эле эркек уулду болуңуздар. Рахмат айтканыңыз. Эмне көйгөйлөрүңүздөр бар? Эми ушу көйгөнлөрүбүз ушу үйдөн да байки. Үйүбүз жоктуктан ушу тажап кеттик. Ушу ар жерге акча төлөп үйгө туруп ошондуктан. Үйүбүз болсо ушу жакта жашап калсак деген үмүтүбүз бар да анан. 3 кызыңыз бар экен, накей. Бүт жаңы төрөлгөн ымыркай бар экен. Акча да күнүгө талап кылынат. Саап ичер уюңуздар барбы? Сүттү каяктан аласыздар? Жок, сүттү сатып алаттар, базардан сатып келет. Күйөөм сатып келет. Азыр бизге жөлөк пул берип жакшы карап атат, мындай эжелер, бизди караган эжелер, жаркын эже ошолор. Врачтар, Аллага шүгүр, жакшы кишилер, ыраазыбыз биз булардан. Дарын эли көп жакшылап. Азыр шу кишилер бизге карап көмөк кылып жатат. Болбосо биз ондой үйгө келип отура албайбыз да анан. Акча төлөмөк ыйла мүшкүл да, ошо кишилер жардам берип жатат. Жаркын эже, Луир эже ошолор. Иназа явал шурукадан дега. Утара. Мынакей менин жандуу урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы Памирден келген биздин кыргыз туугандарыбыздын бирөө турат. Аты жөнүн билип, таанышып көрсөк. Атыңызды айтсаңыз? Салахиддин. Салахиддин канча жаштасыз? 36-да. Үйлөнгөнсүзбү? Жо, үйлөнө элекмин мен. Эмнеге? Памирде шарт жок да, анда үйлөнүшкө да мал керек, ага да үй керек. Анан бияка келдим эле, эми өз мекеним Кыргызстан, ошо жактан үйлөнүп, ошо жакта жайгашып немесек деп. Анан мында деле шарт болбой ататчы. Эмнеге шарт болбой атат? Анан азыр мен өзүм бир мечитте жашап атамчы. Тиякта бир мечитте, анан башка бир жайгашкан жер деле жок. Үйүңүз жокпу? Жок, үй жок да менде. Ар кайсы жакта мечитте? Ар кайсы жакта жашап атамчы анан. 2 жылдан бери. Жок, 2 жыл эмес, мен декабрда эле келгенминчи. Быйыл декабрда эле келгенмин. Анан декабрда келип, бул ат баш жакка барып бир 4 ай ошондо бир киши менен жардамдашып жумуш кылдым. Аякта деле туура болбой калдычы анан негизи. Эмнеси туура болбой калды? Ошо айлыкты да жакшы төлөп берген жок анан. Алдап койдубуз. Алдап коюп анан ошондон болбой анан кайра бияка келдим. Биякта деле азыр бир отурукташкан жер жокчу. Бир күн мечитте, бир күн дагы бир жерде, бир күн памирликтерде ошентип эле. Булар деле эми памирликтерде өздөрү үй жок да, бирөөнүн үйдө жашап атат. Квартира төлөп атат. Ошон үчүн кичин кыйынчылыктар болуп атат. Бул жака кандай үмүт менен келдиңиз эле сиз? Биякта эми мекенибиз, ошо жакта жашап кетсек, жакшы ошо жакта үйлөнүп, жайланып өз мекенибизде жердешип ошо жакта жашап кетсек деген үмүт менен келдик элечи. Анан ал шарттар деле болбой ататчы азыр. Кайра кеткиңиз келип атабы анан? Эми кетким деле келбейт, эми шарт болбосо кетебиз да, андай болсо эми биякта деле болбой калат да. Шартыңыз эң башкысы турак жай маселеси экен. Жер бөлүнүп берсе эле, көйгөйүңүздүн баары чечилет экен. Ошол элечи меники. Анан Кудай буйрса, үйүңүз чечилип калса, жерлүү болуп калсаңыз анда биякта үйлөнүп бир чоң той берет экенсиз да. Эми буйрса, иншалла эми алар эми үмүт бар да эми Алладан. Адам деген үмүт менен жашайт. Сизге ийгилик. Иншалла. Жакшылыктарда жолугушалык. Иншалла жакшы туруңуздар. Рахмат. Ой, здесь Jonas. Orsi gapi zanam Жақсы.
Басын білмеймін. Orsi gapizana burası. Урматтуу эле көрүүчүлөр, азыр биз ушу Памирден келген кыргыздардын дагы бирөөсүнүн үйүнө келдик. Тактап айтканда, баарыңыздар жакшы билесиздер, 2017-жылы октябрь айында ушул үй бүлө Кыргызстанга келери менен ымыр кайлуу болгон, ал уул болуп, атын ошол убакта Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин атына арнап Алмазбек деп коюшкан. Анда жүрүңүздөр, бүгүнкү күндө Алмазбек кандай жашап атат? Алардын үйүнүн шарттарын сиздер менен чогуу таанышып көрсөк. Билип коелук деп эле келдик. Кандай Алмазбек? Рахмат. Кулдук. Алмазбек жакшы. Алмазбек азыр баскан, чуркап жүрөт. Азыр тили да чыккалы болгон. Азыр жакшы. Биз 2017-жылы 13-октябрда мында Нарынга келдик. Ана менин аялым кош бойлуу эди. 21-октябрда Бишкекте барып аялым Алмазбекти төрөдү. Анан мында атыны не коесуңар деп анан менен сурагандары менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен ошол кишинин жарлыгы менен келдик. Эми ошол кишидей улуу бир жакшы элине, жерине кереги тийген киши болсун деп анан уулумдун атыны Алмазбек койгонмун. Алмазбек Атамбаев анан бул үйдү менин бул уулума Белекке берди. Жакшы. Ушул үйүңүздү көргүм келип атат да, мен да уруксат берсеңиз үйүңүз менен таанышсак. Үйдү көрүңүз бана келиңиз. Анда урматтуу эле көрүүчүлөр, жүрүңүздөр чогуу. Азыркы шартта Алмазбек кандай жашап атканын чогуу бирге кирип карап чыксак. Бир бөлмө бар Бул экен, жерде чакан бир жайкы. эми жайкы эсал азыр эми балдарым мына биз карабат деп коебуз аны. Эркек балдарым ошондо жатат. Бияка. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Алмазбек жашаган үйдүн шарты абдан эле жакшы экен. Буга чейин биз көргөн үйгө салыштырмалуу үй чындыгында эле жакшы ремонттолгон жана эски үйлөрдөн эмес экен да. Эмеректери дагы түзүү экен. Бул жерге уулуңуз мектепте сабакка даярданат. Сабакка даярданып жазаттар эми жаңы тапшырмаларын аткарат. Канча балаңыз бар өзүңүздүн? Мен 4 эркек, 1 кызым азыр 5өө да. Эми Алмазбектин башкасы окуйт, 4өө окуйт. 3 эркек, 1 кызым 4өө окуйт. Жакшы, баары мектепке барышат. Баары мектепке барат да. О, жакшы. Андан кийинки бөлмөнү көрсөк. Салам алейкум. Бул уулуңуз окшойт. Бул уулум. Атың ким? Апизилла. Афизилла, канчадасың? 8. 8десиңби? Мектепке барып атасың? Ооба. Кайсы сабак жаап атат мектепте? Математика. Эмнеге? Эсеп чыгарган мен жакшыраак билип калгам. Ой, Азамат, чоңойгондо ким болосуң? Чоңойгондо агай. Агай, мугалим болосуң, э? Азамат, Кыргызстан жактыбы? Ооба. Кеткиң келген жокпу Памирге? Жакшы. Жүрүңүздөр анда чогуу буякта бул кызыңыз окшойт. Саламатсызбы, келе кой буяка. Атыңыз ким? Саламатчылык, атым Кайрилниса. Кайринса канчадасың? 11дем. 11де Азаматсың. Канчанчы класста окуп атасың? 3 класс бүттүм. Кайсы сабак жагат? Англис тили жагат. Эмне үчүн? Аны жакшы окуйм. Кыргызча кайсы ырларды билесиң? Кыргызстандын гимнин билесиңби? Ооба. Айтып берчи Кыргызстандын гимнин. Ак мөңгүлүү асказолор талалар, эли биздин жаны мен барабар, сансыз кылым Алла тосын мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Рахмат. Ойлогон оягы сатыңа жеткүчүгүм. Рахмат. Эми биякты көрүп элге. Биз бул үйдү келип сиздерге көргөзүп атканыбыздын себеби жана өзүңүздөр көрдүңүздөр, Батирде жашаган дагы биздин Памирден келген кыргыз туугандарыбыздын үйү менен салыштырып атабыз да. Бул үй болсо мынакей Алмазбектин үйү деп айтып атабыз. Мына көрүп атасыздар, бөлмөлөр кенен экен. Бул жерде сиздер эс алат окшойсуз. Бул жерде эми мындай чакан бир коноктор келгенде мында киргизебиз. Шарты жакшы. Шарты жакшы. Жүрүңүз эми дагы бөлмөлөрүңүздөрдү көргөзсөңүз. Мында коноктосу бөлмөсү. Мында жаңа айт болгондо, жаңадай көпчүлүк келгенде ana шунда киргизебиз, мана столго берке. Бөлмөңүздөр кенен экен, чындыгында эле жакшы экен. Кышында суук эмеспи?
Кышында эми мана паровой бар эми көмүрдү көбүрөөк жаксаң жылуу болот. Көмүрүбүз жетиштүү. Көмүр эми быйыл жетиштүү эди. Депутаттар бизге ар бир үй бүлөгө 5 тоннадан 10 тоннадан көмүр түшүрүп берди. Көмүр быйыл кенен эле болду. Жакшы. Айтсаңыз, өзүңүз каякта иштеп атасыз? Иштейсизби? Жö мен азырынча иштебейм, азырынча иштейм. Акчаны каяктан табасыз? Акчаны деме ушул балдарга мамлекет пособие чектеп берген. Былтыр мен биринчи келгенде, ушул 2017-жылы келгенде киши башыга Алмазбек Атамбаев 50 000 сомдон акча берген. Мен ОКМда 6 киши эдем, Алмазбектен тышкары. 6 кишиге 300 000 сом акча тийген. Анан ошону ошол пособияга кошуп, анан мындай кайрымдуулар жардам кылып жататтар, ар ким эл да жардам кылып жатат. Силердей кишилер да келип жардам кылып жатат. Анан жардам көп болуп аткандыктан анан акча деле ончо неме болбой, ошол акчаларым бар. Уюңуз барбы? Жок, уюм жок. Сүттү сатып ичесизби? Сүттем сатып ичебиз. Ой, толук кыргыздар болбоду. Уйду алып акчаңыз кенен экен. Сүттү сатып. Эми акча кенендик деле эмес, 300 000 сомдон мана 3 жылдан бери анан жоготпой жөнү келе жатамын. Жүрүңүздөр эмне өтөлүк. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, ашкана деген жазууда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Байкенин эшигинен бери апапага экен, эми ичин көрсөк. Кириңелик бияка. Жакшы. Жерге отуруп чай ичесиздер. Эми жерге биз андай столго отуруп чай ичип көнгөн эмес эдик жанан. Биз жерге эле отурабыз. Жагандай конок келгенде ол столго неме кылабыз, жасайбыз, анан өзүбүз мындай жерге эле отуруп ичебиз. Көп келе. Конок деле эми көп эле келет, эми биринчиден кабар алып келгендер көп эле. Жакшы. Эми мындай кичине олуктуу сүйлөшсөк, айтсаңыз, кандай көйгөйлөр болуп атат? Сиз Кыргызстанга Памирден көчүп келген биздин туугандарыбыздын эң башчысы болуп эсептелип келгенсиз. Азыркыга чейин сизди башчы катары сыйлашат экен. Эмне көйгөйлөр бар? Эми азырынча көйгөйлөр деле 2 жылдан бери жакшы эле жашоо өткөрдүк. Мамлекет деле жакшы эле жардам кылды. Балдарыбызга пособие чектеди. Эл деле mana ушундай кайрымдуулар, бизге колунда барлар жардамын кылып жакшы. Анан азырынча биринчи эле маселе машу бизге биз мында 11 үйлүү барбыз. Жер маселеси да. Биз эми мындай ар жерде бирибиз шаардын аягында, бирибиз шаардын башында жашаш бизге кыйын болуп калды. Эми биз деле мамлекеттен үмүтүбүз бар. Бизге бир жерден бир жер бөлүп берсе, анан турак жай маселеси болсо, анан ошондо бир чогуу бир жерде болуп, тирикилик кылып, мал алып, мал менен гүзаран кылсак, анан ояктан Памырдан да келебиз деген туугандар бар биринсерин. Эми барлыгы келбейт. Бирок келебиз дегендер бар. Анан олар келсе да шу бизге кошулса, анан бир айыл болуп, анан Кыргызстандын бир жеринде Памырлыктын айылы дедиртип бир айыл болобузбу деген үмүттөрүбүз бар. Бизди мана шу виза жөнүндө бир жеңилдетип, эми биз мана ишке ашымдан өтүп, анан кайра Памырга кетебиз да, анан эми маш Памырдын өзүнүн өтө турган бир маселелер болобу, эми ошондойлорду да бир сүйлөшүп, эми мамлекет чечет да аны. Тажик мамлекети, Кыргыз мамлекети, Афган мамлекети. Агар Памырдан өтөр болсо, Оштон жөнөгөн күнү Памырга өтөт машина. Бир күндүк эле жол машинеге. Анан онун жаңы кирди чыкты деген расмий өтүлбөйт. Расмий түрдө өтүлбөгөндүктөн бизди ишке ашымдан өтөбүз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз келгенде Алмазбек уктап атат деп айтышкан. Азыр биздин үнүбүз тоогоп, ойгонуп кетишет. Жүрүңүздөр. Алмазбектин өзү менен таанышсак. Ой, мына Алмазбек деген жигит ушу турбайбы? Саламатсыңбы? Бетиңди ачып койчу эми. Ой, уялчаак турбайбы? Баракалла. Кел. Ой, Азамат. Алмазбек кандай чоңоюп атат? Алмазбек жакшы. Алмазбек деген Эмес алып отурайын кем. Мынакей бул жерде мен байкап атам, мынакей упчусуначы сиздер упчусуна кандайдыр бир шуруларды тагып коюп турсуздар, айтсаңыздар. Бизде карышкырдын ашыгы. Чүкөсү жүрөт. Буларды эмнеге тактыңыздар? Буларды эми ошондой биз жакта ошондой илимдап тагаттар. Мана долоно дейттер. Эми жаңыдай бир топ көздөн жаңыдай сактанаткан. Көз тийбесинде. Ошондой. Кашык. Ай манан кырман ая экен. Ая экен. Жакшы.
Аты жөнүңдү айтсаң? Менин атым Турганбай. Канчадасың? Мен 16 жаштамын. Турганбай, бияққа келіп азыр мектепте оқып атасың, эмне иш кылып атасың? Ошо кенен айтып берчи. Бияққа келгенибиз 2017-жылы келдик. Биякта азыр окуп жатам. Ошо окууларым жакшы, кыргыз тамгасын билчү эмесмин мурун. Ошоко келип кыргыз тамгасын үйрөнүп, окуп, орусча да бир күйрөнүп, англисче окуп атабыз. Жакшы бул учурда. Кыргызстан жакты окуп атабыз. Канчанчы класста окуйсуң? Бияктан 1ден баштап окудумчу, тамгасын билбей. Азыр 6-чы класс окуп атам. Айта кой. Чоңойгондо ким болоюн деп атасың? Чоңойгондо мугалим болуп келет. Кайсы тилден? Англис тилден. Эмнеге? Кен чет тилден болсом, ошо чет тил мага жагат. Памирге барып ошо чет тилден болсом жакшы. Кайра Памирге кетип барып сабак бергиң келе, мугалим. Ошо кайра мугалим болуп ошо Памирге барып, мугалим жетишсиз Памирге. Кайра Памирге барып сабак берип, кайра бир туугандарыма сабак берип үйдө өткүм келет. Ошон үчүн ошол жактан жакшы билим алып. Памирден келген биздин туугандардын дагы нарын шаарында жашаган үй бүлөлөрдүн үйүнө келүүнү туура деп чечтик. Себеби мына мен турган ушул жайда бир чакан үйдө 2 үй бүлө жашайт экен. Мына ушул 2 чакан бөлмөдө мен башында айтып өткөндөй эле сиз жашайт экенсиз. Атыңызды айтсаңыз? Менин аты жөнүм Исламидин. Мен 2018-жылы Кепшиш Нарын шаарында жайгашып калдык. Анан бир 8 ай Кочкордо болдук. Кочкордон мамлекеттин адамдары мында Наранга көчүрүп келди. Азыр ушунда жашап атабыз. Канча жаштасыз? Мен 36 жаштамын. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. 3 балаңыз бар, Канча жаштарда? Улуусу 7 жашта, ортончусу 4 жашта, кичүүсү 1,5 жашар болду. Азыр ушу бөлмө жөнүндө айтып берсеңиз, мынакей. Бул жерде бир бөлмө экен, өтүңүз. Бул жерде экинчи бөлмөңүздөр экен, Ой, салам алейкум. Салам алейкум. Кандай? Жакшысыңбы? Атың ким? Асылба. Ия. Асылба. Асылба канчадасың? Макул, 4 экен, Ушул бөлмөдө жашайт экенсиздер. Ушул бөлмөдө жашайбыз, анан мында жатышка бир аз тарчылыгыраак болот, анан аш-машыбыздан анда пышырабыз. Анан ушул жерде менин бир укам ол Турцияга кеткен, аялы менен. Ада эртең бүт күн келет болушу мүмкүн. Демек, ушул үйдө сиз 3 балаңыз менен келинчегиңиз менен 5 киши, андан тышкары инибиз, апабыз болот, анан ол 2 баланын апасы да. Ошондо ушул экөө энем болот да. Канча киши жашап атасыздар? Ошондо азыр 9 киши жашайбыз ошол экөө. Шарттарыңыздар кандай? Пасовия деп, ошо пасовия чектеп койгон, ошону ай сайын берип турат. Канча сомдон алышат? Бала башына 1200. 3 балага ошондо 3600 сомдон алат экенсиз, 3 балага 3600, 3700 сом алат экенсиз. Сиз өзүңүз иштейсизби? Өзүм дем монча жумуш болсо иштеп атабыз, анан мындай амиша жумуш жок да. Эмне үчүн? Кээ күн болуп калат, кээ күн андай жумуш деле табылбайт экенчи. Жумуш табылбайт атасыз. Мындай бир машинанын жүгүн түшүргөн, ошондой бир базарда 1 күн жарым күн жумуш болуп калат, кайра дагы жумуш жок болуп калат ошондой. Кара жумуш менен иштейт экен. Кара жумуш. Өзүңүз мындай кайсы жумушта иштегиңиз келет? Биз эми негизи Памирда малдарчылык менен эле жүргөнбүз, анан башка эми мындай камчы, ер, капташ эдик да. Анан бир кол өнөр. Бул жерден деле жасап сатсаңыз. Анан мындай эми тампам тизгенди муну деле бир кенен ажерде таш-маш жакшы нерсе экен. Сиз булгарыдан ээрлерди жасап, кайыштар менен өрүп,
ат жабдыктарын жасачысыз экенсиз да, Ооба, ошол Бул мындай жерде эмне жумуштарды үчүн жасабайсыз? Бул жерде эми айылдарда болсо мүмкүн, бу катар шаар арасында андай жумуш жок экенчи. Атыңыз ким, апа? Атым Назбүбү. Менде 2 уулум бар эди. Бир уулум манабыл, бир уулум Түркияда. Аялым жүрөгү тешик эди, шону менен кеткен. Операция кылганы? Операция. Ага каржыны каяктан, акчаны таптыңыздар? Ким жардам берип атат операцияга? Жаным Түркиядагы туугандары жардам берет да беркене. Түркиядагы туугандары беркеден жардам берет. Эмне көйгөй бар? Эмне? Көйгөйүбүз ошол анан үй маселеси жок анан ошол. Үй болгон болсо ушундай жакшы жашайт эдик анан. 18 адам кеткен. Bunun sebebi бардыгы ошо каникул учурунда каникулга кетти деп кеткен. Кетиштен бурун мен аларга жолугушканмын. Себеби ошол Сайып Рахман деген семья келген. Ошол чоң Памир, кичүү Памирдегилер туугандары, достору өздөрүнүн балдарын беришкен. Сен буларга ата болосуң, эне болосуң, ошол жерге барып ошолорго жооп бересиң. Аманат да эми. Анан булар келип туруп, ошол Сайып Рахман тоого кетет, мал чарба бакканы кетет. Анан кышында кыйналат азмаз, ошол малдын ээси убагында тамак-самак алып келбейт, анан айлыктарын вовремя бербейт. Анан эптеп кышты өткөзүп, анан келет. Келип мага жолугушуп айтат, биз кетебиз дейт. Эмне үчүн десем, ошол жакта болгон сөздөр, болгон обещаниялар болбой атат, жашоо азмаз кыйын болуп атат, тем более. Анан биз кетебиз, анан мен ага айтам, чыдап тур азмаз. Эми оңолот Кудай бурса, бар жок депчи. Анан жок деп ошо каникул убагы болуп калат. Анан под предлогом каникул деп анан булар кетишет. Анан мен айтканмын ошо миграциянын өкүлдөрүнө, булар келбейт кайра. Булар ошол каникул деп предлогом кетип атат, на самом деле шылтоо менен кетип атат. Балдар кетиски жок эле, окуучу балдар кетиски жок эле. Ошол эми тиги ата энеси болуп атат да. Анан булар барып балдарын тапшырыш керек ата энесине. Анан ошол себептен кетишкен. Анан кайра келишкен жок.